УКМК Жалил Атамбаев кайрадан камалганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу таанымал ишкер милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев кайрадан камалганын билдирди. Ал буга чейин кылмыштуу кирешелерди адалдоо, уюшкан кылмыштуу топту каржылоо беренеси менен кылмыш иши козголуп камалганын, бирок былтыр жыл аягында эч кайда кетпөө шарты менен абактан чыгарылгандан кийин бул талапты бир нече жолу бузганын маалымдады. 2024-жылдын декабрь айында айыпталуучунун бөгөт чарасы өзгөрүп, эч кайда кетпөө тилкаты менен бошотулган. Айыпталуучу бул шартты бир нече жолу бузган. Ушундан улам айыпталуучу Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен номер 21 абакка камалды деп жазылган маалыматта. УКМК Жалил Атамбаев менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров экөөнү былтыр августта кармаган. Аларга кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, уюшкан кылмыштуу топторун каржылоого байланыштуу кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат эки өтөң Салимбай Байбача жана атайын операцияда жок кылынган Крим Төбөл Камчы Көлбаев менен жакын мамиледе болгонун билдирген. Атайын кызмат бул иштин тергелиши айыпталуучулар тууралуу андан кийин маалымат берген эмес. УКМК былтыр мартта Салим Абдуалиевке эл аралык издөө жарыяланган. 2018-жылдын башында Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун бир тууган агасы, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нургаз Айдаровдун Абдуалиевке жолукканы тартылган видео тараган. Тасмада Абдувалиев Кыргызстандын тереги, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген мазмундагы мактаган сөздөр айтылган. Ишкер менен экс-депутаттын камалышы тууралуу алардын жакындары, жактоочулары эч кандай комментарий берген эмес. Булак Азаттык. Эмеге кандай тиешиңиз бар? Кадыр Жеңго дегенге. Таныбайт экен. Таныбайсыз. Өкүл баласы дейт го сизди. Билбейт экен. Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы? Билбейт экен. Мен компанияга кандай тиешиңиз бар? Таныбайт экен. Таныбайсыз, агрода ордучу? Жок. Айтук деген дейчи. Таныбайт экен. Анда таныбайсыз. Ооба. Анан жана сиз өзүңүз милициясызбы же кимсиз? Ишкерсизби, кандай? Адаммын. Жок, ким деп таанысак болот сизди? Ишкер деп таанысак болобу? Жок. Анан ким деп тааныйсыз? Айтсаңыз? Несі? Ким деп тааныйсыз сизди? Ишкерсизби, кимсиз? Айтсаңыз эми бир. Адам элемин. Парковкасы бар Ким? Жалил Атамбаев салган эле. Как раз парктын местосуна. Жалил Атамбаев. Любой жерде косячный эме тупту да. Кайсы жерде Жалил Атамбаев болсо ошол жерде косяк экен да. Бак болгон дейби, а? Болгон. Могу кантип алдырабыз эми, жителдер да бардыгы, туурабы? А эмне үчүн муну ичине койбойт? Буну ичинде кулуптап алып туруп, буну сатып атат экен Жалил Атамбаевдин балдары. Парковкаларын ичи. Так, эме улан поем. Эртеге бүгүн эме гаи койгула, мен машина койдурбасын. Ассаламу алейкум. Бул эмне болгон иш кана, аксакал? Бұл Кандай жакшысызбы? жақсы Еме Алимбек Я, Алимбеков. Алимбек ата немесі да? Частный. Еш бастар. Жок, кимден ээси ким? Есі мен жаңыдан кірдім да. Ватына мені білбейді екен. Мен асырайын. Жок, түшүндүм. Ээси ким, ээси? Ээси ким эме? Есі деменик, Атамбаев. Атамбаевдыкы? Болду, ушулар жок, бирөөлөргө алып кетип берди. Все болду. Карагыла линиясын коюп бергиле да, алдын бузуп тазалап жылсын бияка. Кара. Аркы чейин минип алып тур. Ушунча жер жетпейт ау, кара. Ушунча жер кара. Буят жака чейин ушунча жер жетпей карып мына. Я, кара, даже арык түсүндө суу алыптыр. Арыкты даже кичине салыптыр. Канал да. Канал, тура. Все, давайте на контроль возьмем. Это с нами. За это мы гордимся, за Салимбая. Поздравляю. Наш опора, это наш человек. Опора наш. Дай Бог здоровья, чтобы расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба Кыргызстан, Узбекистан. Салимбая, пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы. Салимбая, Который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова. Все, это все нормально. Все, да? Вот это попали. Вот это блаты тоже. Бах попал там, все попали. Давайте возьмем вот так. Латтери Салимбая. Бүркіш болдыңыз слышит. Классно читать? Шикарно.
Балдарын ташыбайсыңар. Оштун мэри жетекчилердин айдоочуларына жолукту. Бүгүн 24-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев мэриянын автогараж ишканасына барып айдоочуларга бир нече тапшырмаларды берди. Айта кетсек, буга чейин мэр жетекчилердин унааларын гаражга токтоттуруп, колдонууга тыюу салган. Кала башчысы айдоочуларга бир нече шарттарды коюп, жумуштан сырткары колдонууга болбой тургандыгын эскертти. Жууп тазалап коесуңар. Азырынча өздөрүнүн унаалары менен каттайт, андан кийин көрөбүз. Рейдке чыкпайсыңар деп буга чейин да айткам. Эртең менен жумушка жетекчини алып келесиңер, алдыда жумуш бүтөт, кетесиңер. Андан кийин жетекчинин жумушу бар болсо, алар кала берсин. 2-3 унаасы бар алардын болбосо мага окшоп велосипед алып алсын. Эч ким деле тийишпейт, балдарын бала бакчага, мектепке ташыганыңарды көрбөйүн, иште гана колдоносуңар, деди мэр. Ошондой эле медианын аппарат жетекчиси Максуда Айдарбековага айдоочуларды дем алыш күндөрү жумушка тартпаш керектигин айтып, белгиленген талаптарды көзөмөлдөөнү тапшырды. Garaj bizdeki emez. Bizde Meriyan garajı yok. Мэриян мурда гаражы бар эле, но Тилеке Батырда уже снос болуп эмеге берилип кетти. Emne için? Az без гаража? Без гаража ооба. Siz kimsiz? Ben жетекчиси гаражда. Ошо акыбал чатакка берин. Канча техникабыз бар? Общий 20. Ya. 18. Эмелерди кошкондо 21, бирок эми хозрасчеттагылар көзүндө булардын балансы. Хозрасчет, кандай хозрасчет? Кырчачы документтерди мага. Так, булар шоферлары. 9 эле шофер барбы? 18 машин болсо. 18-ın içinde 4 автобус бар. Кайсы бар, кайсы азыр комиссия минчү. Так, идемте. Машины все стоят здесь? Да. Все, не ездить. Так, автобус наш, да? Да. Этот автобус тоже наш. Этот автобус тоже наш. Eskisi. Bunlar eski avtobuslar da. İçinde Isuzu var. Ya. İçinde Isuzu var bayağı жаңы. Bunlar eskileri. Оларды бұл күнге күйдірмей бір жаққа апарып тұрып қатып қойсақ болбойбу? Жакшы болот дейм. Эстау жок болгон үчүн ушул жакта турушат. Қанша жылдан бeri иштейсиң сен? 2 жыл. 2 жыл? Сен образованияң ким? Бухучет аудит. Так, все машины стоят, да? Кайсыдан башка? Пока не ездит, пускай стоят машины. Так, моторага, а? Так, моча. ОМС, мо биздики. Так, моча. Бул кайсы айда шопорун пулы ошо кайсы. Моча. Моча. Я. Я. Тетигиче. Пресса. А пресса пусть ездит. Пресса айдап турластыр. Моча. 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 Гаражда. Моча. Сен гараж тоже на своих езде. Коп коймаштан тийбегин, түшүнүң бу? А почему машина грязная? Жудуңар бу? Мо ким водитель ким? Мо 05-тин водитель ким? А эмне үчүн дөңгөлөктөрүн жуубадың? Кече күнү биз машинаны майна алмаштырган барды эле ушул боюнча коюп койдук эле машина. Жууп коюп кой деп эдим белем. А эмне үчүн сен жуудурган жоксуң? Машинаны жуудур деп эдим белем. Я. Кана жууганым, ошо жууганы. Карасаң кир бойдон турат го. Кана мына жууган, ошо бойдон кир бойдон турат го. Мына жууганбы? Кара. Атың ким? Феликс. А? Феликс. Феликс. Феликс батың. Мына жасчы Феликс деп. Мына кара. Жас мээрге. Жас мээрге лабой Феликс деп. Көрүнүп турабы? Ооба. Анан Кеченде машинаны алмаштырган боюнча эме кылып коюшту. Жубойсуңарбы, тазалабайсыңар? Эмне үчүн отурат водительдер? Я. Жок, эмне үчүн жубойсуз деп мына водительдер бекерлеп отурат 2 күндөн бери. Канча күндөн бери жумушка чыкпайдасыңар силер? 3 күндөн бери жууп койбойсуңарбы? 3 күндөн бери эмне кылып турасыңар? Айтпайсың, жууп койбойсуңар тазалап. Жөн эле картаны отурушабы? Жок. Давайте машину жууп таптаза. Кара мына грязная машина совсем. Грязная машина. Вот это чья машина? Калматыш. Водитель ким?
Sen bir жуайсың mı sen? Мынау кім машинасы? Қанша емеуіз бар ошонда бізде техникабыз на ходу? 17. Олармен бірігіп. 3 автобус. 4 автобус. 4 автобустың бірөөсі ошол. Бирөө Масловый. Өткөндө биз алып келгенбиз, а? Бірөөсі Масловый, бірөөсі іштен шыққан. Не ездит, не заводится. Моларча? Бұлар заводится. Бұлар бірақ водителері жоқ, а? Водительдері bir водитель бар да бұларға. Гаражда биринчи чөчүдө өзүнүн гараж болуш керек. Ар бир машинеге бирден бокс болуш керек. Бул бир. Экинчиден, ошол жерде өзүнүн замен маслабыз болуш керек. Ошол жерде биздин вулканизациябыз болуш керек. Ошол жерде биздин автомойкабыз болуш керек. Независим болуш керек. Андан кийин ар бир машинеге бирден чехол алып коюңуз. Түшүнүңүзбү? Үстүнө жаба турган, ал арзан эле. Сырттан бак. Сыртынан мындай кылып чехол алып жабып коесуңар. Так, водительдер, пока азыр машинени жууйсуңар, таптаза кылып коесуңар. Пускай на своих машинах ездит они. Пускай на своих машинах ездит, а нам уже посмотрим, как они дальше будут действовать. Я их просил, машиналар гаражда турсун деген. Жумуш бүттү, гараж машинага алып келип коюп кой. Болды, все бүттү. Эртең менен кел, эрте машина менен барып жумушка алып кел. Рейдке чыкпайсыңар деп айткам. Түшүндүңөрбү? Силерге и рейд, и после работы ездит. Андай кылбагыла, түшүндүңөрбү? Мен айттым, жетекчилерге барып айттым. Так, жумуш 6-та бүтөбү? Эгер жумуш болсо, кала берсин. Ар бир жетекчи өзүнө 2-3 машинасы бар. Машинасы жок болсо, велосипед алып алсын. Я же на велосипеде катаюсь. Нормально, все, никто не трогает. Бары жакшы, бары Аллада. Силерде да ар бириңде бирден машина бар. Ар бириңде бирден машина бар. Машинаны алып келип коесуңар, машинаны айдадыңар, чыктыңар, кечине машинаны койдуңар, өзүңөр машина менен айдап чыгып кете бересиңер. Либо на велосипеде. Жетекчилер да ошондой болуш керек. Нечего их детей возить в садик, со школы в садик, в школу, садик кереги жок. Понятно, да? Все, и рейдке чыкпайсыңар, суббота воскресенье не работайте, отдыхаем. А жетекчилер иштейт. И так столько лет насиделись они, вот так. Понятно вам, да? Все, так, Завгар, куратор сизби? Так, вы слушайте внимательно. Водительдерди суббота, базар күнү, не привлекать к работе. К рейду тоже не привлекать. Булар силердин коопсуздугуңар, булар канча дем алып эмесе, жакшыраак карады. Түнү менен ездит, и утром ездит, и вечером ездит, и без конца ездит. Андай кылбагыла, түшүнүңүзбү? Все, жумуштан саат, силер, допустим, жумушка келдиңерби, үйүңөргө барат, жумушка алып келет, кайтып жумушка таштап коет. Болду. Башка эч кандай буларга жумуш жок. Рейдке чыкпайт. Детей не возим, садик не возим, со школы не возим, школу не возим. Родители в той не возим. Эч кандай андай жок. Түшүндүңөрбү? Сен түшүндүң, а? Атың ким эле сен? Феликс. Түшүндүң да, мен я головой отвечаю. Водителер кто-нибудь бирөө машиналерди айдап чыкты турган болсо, если увижу на улице, сизди накажу. Түшүндүңүзбү? Давайте, работаем. Так, все водители отдыхаем. Мен өзүм команда берем, ошондо чыгасыңар. Таптаза жууп, тазалап, арчып, зыңгытып коюп коесуңар и дальше ждите команду. Хорошо, сейчас Феликске жардам берип коелу, 4 автобус жүргүзүп, жууп тазалап, тетеге алып барып коелу, окмапма. Анан боссуңар. Понятно? Все, давайте. Так, зарплатаңар канча? 20 Мало это. Это очень мало. Так, зарплата 20 тысяч, это же мало. Так, кандай кылабыз? Шеф ал жана мамлекеттен бекитилген окладтан алынган эме. Аны эметебиз да. 20 миң иштебейт, булар эртең барып кетип калышат. И так их не хватает. Кетип калышып атат, кайра набор кылып атабыз. Не получается. Эмне кылышыбыз керек? Надбавканы Буларды хотя бы 30 миң, 35 миңден кылып иштебейт да буларча. Хотя бы 35 миң, 40 миң кылып койсаңар, ал бергениңер 20 миң күнү түнү иштетесиңер булардычы. Күнү түнү калыбайт. Анан, уважаемые водители, пожалуйста, жакшы карагылачы техникалардычы. Жакшы карагыла. Азыр тетиги тазалыкка барып келдим. Масловый водовозду авария кылып салышыптыр. Масловый, масло водовоз. Бирөө белекке өргөн болчу, прямо астынан келип сүзүптүр. Пожалуйста, аккуратно ездите. Аккуратно. Түшүндүңөр, жигиттер? Давайте, машины вымоем, вычистим. Машина должна сверкать.
Машина должна сверкать, блестеть. Түшүнүңөр да? Все, давайте работаем. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштарды сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. We